بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Аллах Тағаламның насибі менен бұйрығы менен Шейх Солих Фаузан хафизахуллах алымдың қысқа рисала балдарды Аллах Тағаламның китеби пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті менен тарбиялоо деген. Ушул китеп менен түшүнүктөрүн алабыз. Бул китепте жалпысынан балдардын бул чоң Аллах Тааламдан келген бизге немат экени, Кудай Тааламдын бизге берген белектиги, бул дүйнөнүн кооздугу, бул балалар чоң байлык жана чоң сыноо экендиги камтылган. Пайгамбарлардын бала сурап дуа кылгандыгы, баланы туура тарбиялаган болсо анын пайдалары, балдарды тарбиялоодон мурун ата-энелер өздөрү да оңолушу, аларга үлгү болушу, жана ошондой эле балдарды тарбиялоодогу кадамдар, кандай жолдор менен тарбиялаш, атанын орду, апанын орду, жана ошол бала келечекте жакшы соолих перзенттерден болуш үчүн кандай кадамдарды жасаш керек, кандай дуаларды кылыш керек, төрөлгөнгө чейин дагы эне кандай жүрүш керек, ата кандай болуш керек, ошолор камтыган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бергенде эмгизип жүргөндө кандай жүрүш керек эне, бала ошо 6 жашы толгондо, 6 чейинки абалы, 10до кандай болуш керек, кандай мамиле кылыш керек алар менен, адеп аклагы, үйдө ата-эненин орду жана Куран суннада келген кээ бир дуа зикирлер ушу балдарга арнап колдоно турган. Айтор ушундай нерселер камтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү, жолдору жана мурунку сахаба табиндердин айрым сөздөрү. Акырында ошол аалымдарга болгон мамилеси, эл башчы болгон мамилеси, жерине, элине болгон. Шейх Солих Фаузан китептин башында эле балдар бул Аллахтан берилген чоң неамат жана анын белеги деп баштайт. Белек деген бул Аллах Тааламдан берилген эч кайтарымсыз, артынан бир нерсе көздөлбөгөн нерсени айтылат белек деген. Берес, ошонун артынан эч нерсе үмүт кылбайсыз. Ушул белек. Шура сүрөсүнүн 49-50 аятында Аллах Таалам айтат: "Лиллахи мулку самавати вал ард". Асмандар жана жердин бардыгы Аллахтын мүлкү. Аллахка таандык. Яхабу лиман яшау инатха ва яхабу лиман яшау дукур. Аллах Таалам каалаган пендесине уул перзент берет, каалаган пендесине кыз перзент берет. Ау юзаввижухум дукурана ва инатха. Же болбосо перзенттерди уул кызынан жуп-жуп кылып, эгиз кылып да бере берет. Ва яжалу ман яшау акима. Аллах Таалам каалаган пендесин тукумсуз кылып коет. Артынан тукуму жок. Иннаху алимун кадир. Чынында Аллах Таалам кудуреттүү жана билүүчү. Бул аятта тафсиринде айрым муфассирлер айтат: назар салып карасак, асмандар, жерлер бардыгы Аллах Тааламга таандык, каалаган пендесине кыз берет, айрымга эркек берет десе, ошол биринчинде аялды, аял затын атады дейт. Бул деген аял затына болгон урмат, сый. Мурунку жахилияда, арабтарда дагы, негизи эле ааламда, коомдо аялдарды жактырбай, айрымдар кыздуу болуп калса уялып, тартынып өлтүрүп койгонго чейин барган. Бардыгы эркек каалаш. Кыздуу болуп калса сүйүнгөндүн ордуна кайгырып, Аллах Таалам өзүнүн хикматы менен, даанышмандыгы менен ушундай коомдорго, ошо кыздарды кемсинткен, кыздарды ылдый көргөн коомдорго жооп берип, Аллах Таалам өзүнүн аятында эркекти биринчи атабастан кызды атаган дейт. Аял затын. Бул шарапаттуу, жакшы амалдардан. Негизинен бул аят жалпы пайгамбарларга арналып түшүрүлгөн деп Исхак ибн Башир кээ бир муфассирлер ушундай дейт. Себеби кээ бир пайгамбарлар кыздары болгон, балалары болгон эмес. Ал эми Ибрахим пайгамбардын балдары болгон, кыздары болгон эмес. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда башка пайгамбарлардан айырмаланып, балдары да болгон, кыздары да болгон. Ал эми кээ бир пайгамбарлардын балдары да болгон эмес, кыздары да болгон эмес. Тукумсуз калган.
Кээ бирлерде болсо 2 балалуу, 2 кыздуу жүп болуп да келет да, эгиз болуп. Бул Аллах Тааламдын белеги. Кимге кандай берсе дагы адам баласы ошого ыраазы болуш керек. Бул Аллах Тааламдын жазып койгон тагдыры. Аллахтын хикматы. Айрымдар кыздуу боло берсе, ошо келинчегине наразы болуп, Аллах Тааламга наразы болгон. Бул Аллах Тааламдын хикматы. Кыз болобу, бала болобу, баардыгына бирдей кубаныш керек. Аллахтын бизге берген чоң белеги. Андан кийинки аятта Шейх Фаузан келтирет: Аулад зинат ва фитна. Балдар бул дүйнөнүн кооздугу, жыргалчылыгы болгондой эле анын сыноосу да бар. Кахф сүрөсүнүн 46-аятында Ал-малу вал бануну зинатул хаяти дунья вал бакиятус солихату хойрун инда роббика савабау ва хойрун амала. Акча, малдар жана балдар бул дүйнөнүн кооздугу. Ал эми жакшы солих амалдар сенин Роббиңдин алдында жакшыраак, эң жакшы сооп жана эң жакшы үмүт деген. Бул дүйнөдө ушул малсыз, акчасыз дүйнө кооз болбойт, көрктүү болбойт. Мына ошондой эле балдар дагы ошол адамга акча кандай жакса, ошону байлык деп көрсө, бала дагы ошондой. Бирок ошондой эле фитна деп Аллах Таалам атаган. Фитна деген акча кандай кооздук болгондой эле балада кооздук, бирок мунун дагы ошондой сыноосу бар. Адам сыналат акчанын артынан. Акчага сыналгандай эле балага да сыналат. Ошо балдарын тарбиялаганга сабыр кыла алабы? Ошолорду жакшылыкка буйруй алабы? Ошо балдарына үйрөтө алабы? Аларды кайдыгер болуп таштап койбойбу? Эгерде ким аларга кайдыгер болуп таштап койгон болсо, бул фитнага түштү деген билдирет. Фитнага түштү деген сөз бул ошол Аллах жазып койгон сыноодон өтпөй сынды деген сөз. Себеби айрым адамдар балдарды тарбиялоо дегенде тарбия эмне десе, мен кийимин кийиндирип атам, курсагын тойгузуп атам, үстүндө жата турган жери бар деп ушул ата энелик милдетти аткардым деп айтат. Бул тарбия эмес бул. Буну мал деле кылат да, ушуну коргоп, эмгизип, ит кушка жегиспей, чокултпай, карап чоңойтуп коет малдарды. Тарбия деген, байкасаңыз, тарбия деген ошол балага кичинекейинен баштап чоңойгончо, акыл эсине жеткенче бирге жүрүп, үйрөтүү, багыт берүү. Ал эми жанагындай жогоруда айткандай тамагы менен, кийим менен, үй менен камсыздап коюп тарбия десе жаңылышат адам. Ошондой эле Али Имран сүрөсү 14-аятында да зуйина линнаси хуббу шахават минан ниса вал банин. Адамдарга бул дүйнө кооз болду, жакшы көрүлдү. Шахаватты жана аялдар, жана балдар деп келет. Адамдын табиятында акчаны, аялды, шахватты жакшы көргөндөй, артында тукумун улаган урпагым болсо экен, балдарым болсо экен деген жакшы көрүүсү бар. Ошолдай жакшы көрүүдө канча деген адамдар акчанын артынан, аялдардын артынан фитнага түшүп кетип, чоң мүнөлөргө түшүп калгандай эле куруп кетет өзү. Ошондой эле баланы дагы баланын артынан куруп кеткендер да көп. Бул өтө зарыл нерсе, тарбия деген. Кийинки аятта келтирип атат Шейх Фаузан. Ал-аулад фитна, балдар бул чоң азгырык, чоң сыноо. Тагабун сүрөсү 15-аят. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Валлаху индаху ажрун азим. Чындыгында силердин акчаңар, мал-мүлкүңөр жана балдарыңар чоң сыноо, чоң фитна. Ал эми Аллах Таалам алдында чоң сооп бар. Күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минбарда хутба кылып аткан эле. Небереси Хасан менен Хусейн экөө чуркап келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кучактап алаксытат да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутба кылып аткан минбарынан жерге түшүп, аларды көтөрүп анан ушул аятты окуйт. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Мына силердин акчаңар, балдарыңар азгырык, фитна деген ушул деп. 2 жаш баланы чуркап
топуракка оноп келатканын көрүп, мен кутбаман түшө калдым, сабыр кыла албадым дейт да. Көтөрүп жиберди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абу Давудда келет бул. Сах хадис. Ибн Мажада, Тирмизиде. Канча деген адамдар ошо балдары келгенге чейин жакшы абалда жүргөндөр бар. Анан балдары келгенде балдарына сабыр кыла албай, талим тарбиясына убакыт бөлө албай, кээде балдар эрке, чөйрөң болуп чыгып калса, ошолорго туура жолго салып келишине умтулбастан, наоборот, алар ата-энесин капырчылыкка тартып кеткен учурлар болот. Же балдары бузукулукка тартып кеткен учурлар болот. Башынан ата-эненин аларга болгон кайдыгерлигинен, боштугунан келип чыгат дейт. Андан кийинки аятта Код юшгулул абна ал-валидейн ан таатилла. Балдар ата-энени Аллах Таалам жолунан азгырып, алаксытып да коет. Мунафикун сүрөсү 9-аят. Я юхалладина аману. Эй Аллахка иман келтиргендер, ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла. Эй Аллах Тааламга иман келтирген адамдар, силерди балдарыңар, силерди акчаңар жана балдарыңар Аллахты эстөөдөн алаксытып койбосун. Ва май яфал залика фа улаика хумул хасирун. Ким ошондой кыла турган болсо, алар кыйроого учурагандар. Тафсиринде бактысыздар, утулгандар деп келет. Я айюхаллазина аману инна мин азважикум ва ауладикум адуван лакум фахтарухум. Тагабун сүрөсү 14-аятта. О Аллахка иман келтиргендер, силердин аялдарыңардан жана балдарыңардан силерге душмандар бар. Силерге душман алар. Алардан сак болгула дейт. Бул кандай? Муфассирлер айтат аятта. Карагыла, Аллах Таалам эмне дейт? Эй Аллахка иман келтиргендер, силердин аялыңар деп айткан жок дейт да. Силердин аялыңар деп эсте, силердин аялыңардын арасынан да атат да. Мындайча айткан, баардык эле аялдар душман боло бербейт, баардык эле балдар душман боло бербейт. Ошо аялдардын арасынан душман болуп калгандар да. Мындай кебетеси аял, ал душман болуп көрүнбөйт, бирок аял болуп туруп душман болот. Бала болуп туруп душман болот. Кантип аялдар, балдар адамга душман болуп калат деп айтканда, ушундай деп жооп беришет. Канча деген адамдар аял алыке чейин жакшы абалда жүрөт дагы, үйлөнгөндөн кийин аялын артынан бузулуп кеткендер бар. Айрымдар капырчылыкка өтүп кеткендер. Айрымдар үйлөнүп аялын артынан өзүнүн ата-энесинен ак болуп, бир туугандарына жат болуп калгандар бар. Айрымдар ушу аялынын артынан же балдарынын артынан тууган уруктан кол үзүп, намаз окуп жүргөн болсо, намазын таштап салгандар бар. Эми бала чака, тирилик, жашоо, жумуш, иштеш керек деп отуруп, намазы ташталат. Жакшы иштери калат. Мурункундай ибадаты жок. Үй бүлө, ушу аял бала чакка багышым керек деп жалган нерселерге барат, уурулукка барат, үй бүлөмдү багайын деп. Ар кандай арам окаттарга барат. Ушул менин балам элден кем калбасын. Ал эми кээде ошол баласын же аялын ушунчалык жакшы сүйүп калгандыктан, аялы күнөө ишке жумшаса дагы үйүсү бара берет. Же баласын ушунчалык жакшы көрүп калгандыктан, баласы эркелеп ата муну алып бериңиз, тигини алып бериңиз десе деле, көз жумуп адалдан таап берет, арамдан таап берет, ага көңүл бурбайт. Ошо аялын баласын ыраазы кылыш үчүн күнөө иштен болсо да таап алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сохих хадистердин биринде айтат. Балдар бул адамды коркоктукка, сараңдыкка, надандыкка жана кайгырууга алып барат дейт. Коркоктукка алып барганы кандай десе, ошо баланын артынан канча деген тарыхта согуш болуп атса, мен балдарыма карашым керек да деп качып кеткендер бар. Эркектер коркуп. Эмне десе, мен балама кам көрүшүм керек деп. Баласы үчүн коркуп, келечектен коркуп, Аллахка болгон якыны, ыйманы алсырап кеткендер. Баламды кантип багам, баламды кантип башкалардан кем кылбайм деп отуруп, коркок болуп калгандар бар. Экинчисинде балдардын артынан сараң деген, мен балама беришим керек, балама көңүл бурушум керек деп садакадан, зекеттен, тууган урукка, башка адамдарга кайрымдуулук кылуудан баш тарткандар бар. Бала болууга чейин ал адам кайрымдуу,
болуп бала чакалуу болгондо сараң болуп калгандар бар. Алла сактасын. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эскерип атат. Балдардын артынан коркоктук келет, сараңдык келет. Анан мажхала деп коет, жахилдик келет. Жахилдик деген ошо балам деп отуруп илимден кур калат. Багыш керек да, баланы багыш керек. Эрте турат, кечинде келет. Эрте турат, кечинде келет. Анан каяктагы илимге убакыт беришет. Балам деп отуруп, адам караңгылыкты каптап калат. Надан болуп калат. Андан кийин 4-чүсүндө махзана, кайгыга алып келет дейт. Канча адамдар баласынын артынан баласы камалып кетет, баласы урлук кылат, Алла сактасын, баласы зына кылат, бузук иштер жасайт, бирөөлөргө зулум кылат. Анан баары ата-энесине жетет ошол кабар. Ар бирөөнү жүрөктөн өткүзөт. Ошентип ата-эне кайгырып отуп, баланын артынан өлүп кеткен ата-энелер канча. Баланын артынан тез картайган ата-энелер канча. Балдардын артынан куруп кеткен ата-энелер канча. Бул деген сөз туугандар, балалуу болуп эле кой. Анан көрүшөт тынч жашап тукумсуз кал деген сөз эмес. Кимде ким ошо балдардын акысын бербесе, атанын акысынан мурун биринчи балдардын акысы өтө турат туугандар. Бул деген сөз биринчи балдардын акысын бериш керек, андан кийин ата-эненин акысы. Ата-эне болсоң, балалуу болдуң, анан эртең күнү картаясың, анан ошол балдарыңан акы, сен өзүңдүн акыңды талап кылаардан мурун ошол чейин балдарыңа акысын берип кал деген сөз. Эгер балдарыңдын акысын бербесең, мына ошондой абалга түшөсүң деген сөз. Артынан кайгы келет, артынан наадандык келет, артынан ушундай балелер камтыйт. Ушул фитна, ушул азгырык, ошолдой келген акчада кээ бирлер бузулуп кетип атпайбы, көзүн май басып, кутуруп, адамдарды тааныбай. Бул деген сөз акчанын сыноосунан сынды деген сөз. Көтөрө албады, ошону ордуна кое албады. Ошондой эле бала чака келгенде айрымдар азгырылып, курсагы ток, кийими бүтүн, элдин балалыгынан кем эмес деп багат. Аны бирөөлөр итин деле ошентип багат. Курсагы ток, жашаган жери бар, атын багат ушинтип. Эмне акча бөлүп койдум, жакшы мектепте окуп атат, жакшы детсадка барып атат. Эмне керек буга? Жумуштан келет, телефонун чукулат, жатат, ошентип бир айлап балдар менен сүйлөшпөй калат. Бир караса эле 8-чи класс болуп калды балам. Бир караса эле студент. Ошо менен баягы бала студент болот, үйлөнөт, караса ата-энеси менен кыйрат бере сүйлөшкөн эмес жаш кезинде. Анан эле балам менен сүйлөшпөйт, алыс, тиги сырын ачпайт деп ата-энелер жалап калат. Кайда сүйлөшөт? Аны менен бирге болбосо. Мына ошол максат берди туугандар. Ошо балалардын акысын берип калайлы. Кийин өкүнүп калбайлы. Бул Аллах Тааланын алдында да чоң сурак бар. Неемат канчалык чоң болсо, анын сурагы да ошондой чоң болот. Акчаны кайдан таптың, каяка жумшадың деген суроо чоң акыретте. Мына ошол белек берилген Аллах Тааланын неематына биз суралабыз. Ошо балдарга акысын бердикпи, же жөн эле таштап койдукпу? Мына таштап койсо, айтат го, аялды башынан, балдарды жашынан дейт. Ошол жашынан балдан тарбиялабаса, көңүл бурбаса, эртең сиздин башыңызга бул балдар бале болот. Ошо баланын артынан кайгыга түшөсүз, баланын артынан сараң болосуз, баланын артынан караңгы болосуз, баланын артынан коркок болосуз. Бала ошондой. Мына биз субхана алыска барып эле коелу, өзүбүздүн эле жашоодо канча туугандардан, тааныштардан көрүп атабыз. Ата-энени балалары кандай азаптаган, кандай кыйынчылык абалдарга түшүргөн. Ошонун артынан инсульт болуп, инфаркт болуп эле аткан ата-энелер. Балам, неемат болду эле башыма бале болду. Ал эми кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул балдарына акча жактан келмектүү, эмне бале болгон деп. Жок, болбосо эң жакшы акча бөлгөн. Кийимин бүтүн кылып, кийими да бүтүн, курсагы да ток. Башка балдар, элдин балдарынан кем калды, кем калган жок. Эмне бале? Бале ошо тарбия. Ата-эне үлгү болгон жок. Аларга жалынып жалбарып дуа кылган жок. Алардын анча-мынча жаштык нерселерине сабыр кылган жок, бирге жүргөн жок, көңүл бурган жок. Бүт ушулар келет. Тарбия деген ушул нерселерди камтыйт туугандар. Шейх Фаузан андан кийин эмнени келтирет? Пайгамбарлардын дуасын келтирет. Туугандар, бир нерсени айтайлы. Баланы тарбиялоодогу эң биринчи очередь эмне турат дегенде эстеп калыңыздар. Эң биринчи балам жакшы болсун десеңиз, балага эч жокта балдарыңызга, бул үйлөнүлүккө адамдарга да
тиешелүү. Үйлөнгөнгө да балам чоңоюп калды десе деле айырмасы жок. Ата энесизби? Ата эне болоюн деп атасызбы? Оозуңуздан балдарыңызга дуа түшпөсүн. Намазда болобу, саждада болобу, дуа болобу, ар бир дуаңызда балдарыңызга дуа түшпөсүн оозуңуздан. Ата эненин дуасы эң бат кабыл боло турган нерсе. Балам жакшы болсун келечекте десеңиз, дуада эч убакта унутпаңыз бала чака. Айрым сахабалар, табииндер намаздын узак окугандыгы, дуанын узакты болгонун бирден бир себеби ушу балдардын жакшы болсо экен деп дуаны узарткан да. Шейх Фаузан хафизахулла пайгамбарлар бизге үлгү да. Ушу пайгамбарлар, ар бир пайгамбарлардын дуалар келген Куранда. Бул бекер келген жок. Бул деген сөз баланын тарбия болушуна себеп болушунун эң негизгисинен. Кудай буйрса буга да токтолобуз. Кандай кадамдар бар? Менин балам жакшы болуп чоңоюшун каалайм деп ар бир адамдын ою бар да. Мына ошону эң биринчиден Аллахтан жардам сураңыз. Себеби жүрөктөр Аллахтын колунда. Баланын тарбия болушу, оңолуп кетиши бүт Аллахтын колунда. Анан ошол баланы негизи биз тарбиялабайбыз, Аллах таалам тарбиялайт. Ушул нерсени жүрөккө киргизишке биз себепкербиз болгон. Себептер жасаш керек. Закариянын дуасын келтирет. Хуналика да Закария робба. Закария чачагарып, көзү алсырап, картайган кезинде дуа. Ошо балалуу болбой калса дагы ошондо да дуа кылат. Кола робби хабли, о Роббим мага бала белек кылчы. Өзүңөн мага жакшы зурия, жакшы урпак белек кылчы. Иннака самиуд дуа. Сен дуаларга жооп бересиң, дуалар дугасын. Солихиндер дагы дуалар келген Куранда. Валладина якулуна роббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата аюн важаална лил муттакина имама. Фуркан сүрөсү 74-аят. Айтышат: о Роббибиз, бизге келечекте жакшы аялдар жана жакшы урпак бер, көзүбүз кубана турган жана такваларга бизди имам кыл, үлгү кыл. Шейх Фаузан бул жерге өзүнчө дуа ул амбия ва солихин бид дуррия, пайгамбарлардын жана солих адамдардын дуасы деп келтирген ишарат, эмнеге ишарат? Мына азыр ошол тепкичтерге өтөбүз да. Ар бир адамдын жүрөгүндө ой. Балам жакшы болсо экен десе, ушу номер 1. Ушуну эстеп калыңыз. Баланын эң биринчиде ата эненин оозунан дуа түшпөсүн. Көп адамдар ойлойт да, ушул эң жаңылыштык да. Тарбия жакшы окуп атат, кийим бүтүн, тамагы бүтүн, эч кимден жардам сураган жок, болду. Мен камсыздап койдум деп ойлойт да Алла. Тарбия ушул деп ойлойт. Камсыздап койдум. Анан кийин урушса да ушундай. Ай, сага эмне жетпей атат? Баардыгын алып бердиң болсо деп ушинтип ата эне кийин ушкан ушундай болот да. Эмне жетпейт сага? Адам болбой койдуң го сен. Бул тарбия эмес, ушундай айтып. Кайдагы тарбия? Бул деген сөз бүт мен сага кылып бердим болсо сен эмнеге оңолбойсуң? Аллахтан сураныш керек. Балага без ихлас менен Аллах таалам буйруду бала. Бул чоң неемат, бул чоң сыноо. Бала жакшы болсо мен да жакшымын, жакшы болсо жаман болсо мен да жамандык кылам деген мамиле, бул ихласы жок ата эне. Жакшы болсоң жакшы кылам, жаман болсоң жаман кылам деген бул эч кандай Аллахка менен ыйман менен баланы үзүп салуу бул. Биз бала жакшы болсо да жаман болсо да сооп алабыз Аллахтан. Ошон үчүн кээ бирлер ихласы жок балдарын тарбиялагандар келечекте баласы начар чыгып калса, жана инфаркт болуп калгандар, ошонун артынан кайгырып өлүп калгандар, бат картайып кеткендер, арыз кайгымын жегендер, бул ихласы алсыздар. Ихлас Аллах үчүн тарбияланайын, болду, себебин аткардыңыз Кудай таалам алдында. Кандай болот? Аны жүрөктөн өткөзүп, ошонун артынан чөгүп өлүп калуу. Бул мындай деген сөздө мен ушу балам деп жашадым эле жашоо. Анан ушинтип, ушул үчүн жашап келсем, балам ушундай болуп калды деп ата эне өзүн таштап, артынан өлүп калган себеби ошодан да. Эгер жашоосун балам деп жашабастан, Аллахым деп жашаганда, ушунун артынан сооп кылам, сооп табам, Аллах таалам ыраазылыгын табам деген үмүт болсо, ал бала оңго кетеби, солго кетеби, болбосо пайгамбарлардын деле балдары капыр болгондор бар да. Таштап салган жок го пайгамбарлар өздөрүн. Даватын таштап салган жок. Нух пайгамбардын баласы капыр болгон. Алымдардын баласы капыр болгон. Биз себебин аткарабыз. Калганы Кудайдын колунда. Бүгүн ушул жерге чейин чектелели, туугандар. Эртеңкисин улайбыз. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Убакыт болуп калыптыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.